Ondan geçen yılı Abişay kılgan dörtçü sanaysın mı ne var? Salıp koyuңuz anın gereği. Sanmayısın. Sanıp ne gereği var anın. Şene üsteyim sizlerge. Oğa tuğra. Şen ismen iş kıvata usta. Ama neme kalgan neme deyip bir 3 gün götürsen kalgan deyip de kalsın. Урматтуу чоң казаттын тарапташтары, биздин күйөрмандар бүгүн түшкү маал Максат Мамыткановго карата каралоо, черный пиар жана провокация катары видео чыкты. Бирөөнүн шантаж кылып акча алып алган видеосу деп таркатылат. Ошонун чоо жайын айтып берүү үчүн ошол видеодогу дагы бир катышуучу Rüstem Kavulbekov ağabeyimizi çakırdık. Чоо жайын айтып берсеңиз, ал эмне болгон видео, эмне болуп, каяка эмне жөнүндө кеп болду эле? Мага мисалы үчүн ушул кимдин чыгышы сыймактын анан чоң казаттын пайда болушу көп жыл ушул калыстык иштеп жүргөн киши катары мага чоң эме берди да, импульс берди. Анан элдин баарын чогултуп берип атты, тиги болуп атканын көрүп аттык да. Анан мен да жолдош балдар чогултуп сүйлөшүп, кой, каралашалы деп. Анда ошого каралашкандан кийин эмне кылыш керек? Одан баягы мен өзүмдүн тыйынымды бергенде, анан ошону тартып койдум да, тигилерге көрсөтөйүн деп. Доказательство болсун мынакей. Жөнүмө куроош болбосун. Өз колуна чист өткүзүп берип атабыз дегенде тартылган, анан ошонун ичинен бирөөнөн чыгып кеткен го кетеси. А так мен берде эч нерсе көрбөйм. Мисалы үчүн мен чыны менен айтам, мен даже ушул чоң казат ушулардын ичинен да, вообще негизи мен жана баарына каршымын дегендемин, бирок чоң казатка неме берем мен, тиги батам берем. Өтүп кетеби дегенде ойноп шайлоо жүрүп кетип анан өтүп кетсиз, чоң казат өтүп кетсин деп бата да берем мен. Негизи аяктан эч кандай шантаж же сиз ортомчулук кылганбыз, андай жок негизи. Шантаж болсун, мен андай жалап коет элем да. Мен шантаж кылып атат деп. А мен конституционный укугум бар да мисалы. Элдин баары берип атканда, элдин баары суракка албайт банда. Силерди ошол Просто ошо жанагы баягы уюшкан балдар бар болсо, ошолорго көрсөтөйүн деп. Мындай берип кеткем. Чоң казат кыймылына жардам катары көрсөткөн. Алардын ичинде деле өздөрүнчө мындай тымызын бергени бар окшойт, мындай бергендери бар окшойт. Алар деле мындай немеде калган жок. Бирөө сөзүнө караганда ошондой болду да, мен өзүм бербедим дегендей айттым. Негизи бул сиздин жардам бергениңиз боюнча биздин коопсуздук кызматтары суракка да чакырды эле. Ооба, ошол деле айтып берген ушундай деп. Эмнеге чоң казатка жардам берип атасыз деп. Жок, шантажбы деп сурашты. Эч кандай шантаж жок. Мен эмнеге мен шантаждырып айттым ага. Мөңгүлөр жөнүндө айтып жүргөнүм үчүнбү? Же ыр жазганым үчүн шантаж айтып, же кедей жашаганым үчүн шантаждырып айткылышабы? Мен шантаж кыла албайт. Түшүнүктүү. Рахмат. Видео таркаткандар деле эми түшүнүктүү эле болуп атат. Ким кандай максат менен таркаткан. Ошондуктан азыр видеодон тилекке каршы Рүстөм байкенин бетинде мындай жаап коюптур. Кааласа экспертизага беришсин үнү боюнча. Эгерде тигилер деген чындап кааласа бетинде ачык видеосун чыгарсын. Чыныгы ушу байке, даже шляпасы ушу. Ошондуктан бул чоң казатка каршы кара пиар силер тилегиңерге жетпейсиздер. Анткени канчалык кара пиар көп болсо, чоң казатка ошончолук популярность өсүп, рейтинги өсүп, ошого көрүп булардын да чочулап турган себептердин бири. Чоң рахмат туугандар.